Ошол мечиттерде сөөктү жууган адам болот. Азанчыга окшош, имамга окшогон илимдүү. Шейхтердин бирөөсү айтат. Bir жаназаны алып келди, жаш жигит 40-ка жетип жетпеген. Жууганда өзүм жуудум. Туугандары келип жардам берди. Bir жаш жигит ботодой боздоп ыйлап, жашы токтобойт дейт. Мага суу куйду, баланы оодарды, жардам берди. Жуудук, кепиндедик, жашы токтобойт. Tilinde olsa inna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah için Allah'a bir gün kaytabız deydi. Allah için Allah bizi yarattı, Allah'a bir gün kaytıp barabız deydi. Biroq botodoy bozdog ыйлайт deydi. Janına kelip deydi. Allah senin ağan için senden de ata-enеңден de mehrimdүүрөөк, köp özüңdü kıynaba sabır kıl dedim deydi. Sabırыңar жараша Allah soğu beret. İnnemâ yuvaffas sabirun ajrahum bi gayri hisab. Sabırdılar soğun çeksiz alat dedim deydi. Bayağı bala meni taң kaldırıp bul menin bir toğanım emes dedi deydi. Kim desem deydi. Dosum dedi deydi. Jaşlıktan birge çoğoydum. Sadike birge vardım. Mektepte birge okudum. Üniversitette birge bitirdim. Bütkenden birge jumuşka kirdik. Kerek bolsa kvartira algan kezde mаңдай teskey bolup ekөөбүз окшош kvartira aldık. Ekөөбүz teң üylöndük. Bunun da bir kız bir oğlu var. Menin de bir kızım var. Jumuşta birge жүрдүk. Жакшылык, жамандык, ибадатта дайыма birge жүргөн досум деп ботодой боздоп ыйлайт дейт. Достук ушундай бекем дейт. Жаназа окулгандан кийин кабырга алып келдик. Досун өз колу менен койду. Bir туугандар эмес, ушул жигитти баары сөйөп калды. Баары кетти дейт. Досунун кабырында калып bir канчага жаратканга жалбарып, Аллахым мени досумду кечиргин. Бейишиңден орун бергин. Жаткан жерини бейиштин бакчалардан кылгын. Таң калдым, ушунча бекем достук бу. 40 жылга жакын бирге жүрдүк деп айтат дейт. Анысы эмес дейт. Эртеси асырга кайра bir жаназа келди deyт, bir күндөн кийин. Жаназаны кирип жубайын десем, жүзү тааныш дейт. Кайдан көрдүм эле, ким эле десем. Жанында ботодой боздоп атасы дейт. Аксакал устаз унутуп калдыңызбы, кечеги дос балам болот. Keçe janыңызда мүрзөдө ыйлаган, keçe досуна суу куйган ушул деди дейт. Bir суткадан кийин, асырдан кийин бул баланын жаназасын окудум дейт. Мүрзөгө алып барсам адатта мана мусулман мамлекети 5 вакыт намазды жаназа окулат. Чоң шаарларда жаназа жанагы эле жерге барып коюлат. Адатта мүрзөлөрдө толуп калат, 6-7 дайым даяр жер болот. Барсам keçеги достун жанындагы мүрзө бош дейт. Эч менин тарыхымда мен ушунча 30 жыл 40 жылдык имамчылыгымда жаназа көмгөндү көргөн эмесмин дейт. Экинчи досту эртеси күн алып барып, асырдан кийин keçеги достун жанында койдум дейт. Аллах жолунда достошуу деген сөз. Достун каза болгонуна кайгырып түнү менен атасынан сурадым дейт. Эмне болду? Эч нерсе жеген жок. Ибадат менен саждада башкада ыйлады дейт. Досуна дуа кылды дейт. Пешинен кийин намаз окуп келгенден кийин ошо дуа кылган жерде, ыйлаган жерде жан бериптир дейт. Урматтуу мусулман bir тууганым, мен айтайын деген маселе достук ушундай болот экен. Анын байлыгы, бийлиги башкасы үчүн эмес. Досубузга дуа кылганды билебизби? Салаф салих өткөндөрүбүз айтат, досу өлгөн кезде 40 жылга чейин досунун балдарын кабар алып жардам бергендер бар экен. 40 жыл. Досунун бала чакасын кабар алып, кепилдик алып жардам бергендер. Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Her bir